Ассаламу алейкум, KGTV каналының көрүүчүлөрү. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Бизди колдоп, ар дайым подписка жана лайк баскычын басып туруңуздар. Ар бир жуманын аягында сиздерге кызыктуу материалдар даярдайбыз. Бүгүнкү биздин видеобуз Орто Азиядагы өзүнүн күчтүү жана туруктуулугу менен айырмаланып турган Кыргыз сому жөнүндө болмокчу. Кыргыз Республикасы Советтер Союзу кулагандан кийин алгачкылардан болуп өзүнүн улуттук валютасын кабыл алган өлкөлөрдүн катарын толуктайт. 1993 жылдын 10 майы Кыргыз сомунун туулган күнү. Улуттук банк алгачкы 1 тыйын, 10 тыйын, 5 тыйын, 1 сом, 5 сом жана 20 сом банкноталарын чыгара баштаган. Бул жаңы чыккан купюралардын коргоо белгилери жок эсе болгон. Арадан 1 жыл өтүп 50 сом жана 100 сом мамилеге киргизилет. 2000-жылдары 200 сом, 500 сом жана 1000 сом банкноталары мамилеге киргизилди. Бирок бул банкноталар өтө чоң формада болгондуктан калктын ичинде колдонууда бир аз ыңгайсыздык жаратты. 2009-жылы бардык банкноталарды улуттук банк бир аз кичирейтирип, жаңыланган дизайнда чыгара баштады. Ушул эле жылы улуттук банк сүйүнчү кабар менен Сүймөнкул Чокморовдун элеси түшүрүлгөн 5000 сомдук банкнотаны эл арасындагы мамилеге киргизди. Колдонууга киргенине аз эле убакыт болгонуна карабастан, биздин 5000 сомдук банкнотабыз эл аралык жылдын мыкты банкнотасы аттуу конкурста финалдык баскычка чыгат. Эң эле кызыктуусу, акчалардын да жарактуу мөөнөтү болот. Биздин банкноталардын жарактуу мөөнөтү 5 жыл. 2017-жылы Айкөл Манас атабыздын элеси түшүрүлгөн 2000 сомдук эстелик банкнотасы жүгүртүүгө чыгарылды. Барыңыздарга кызык болсо керек, эмне үчүн кыргыз сому сууга, бүктөлүүгө эмне үчүн чыдамдуу деген. Себеби биздин акчанын курамында пахта бар. Пахта кошулган акчалар да ар дайым чыдамдуулук күчтүү болот. Биз колдонуп жаткан күнүмдүк акчаларыбыз Улуу Британия, Франция жана Мальта өлкөлөрүндө даярдалып чыгат. Биздин бул видеобузда монтаждоодо жана үн коштоодо бир аз кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз. Бизден алыстабаңыздар, мындан ары да кызыктуу маалыматтар көп чыгат. Видео аягында бизге катталууну жана лайк басууну унутпаңыздар.